Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы улантат. Аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Өлкөдө айыл өкмөт башчыларын эл түз шайлашы мүмкүн. Эгер мыйзам долбоор колдоо тапса, жетекчилердин кызматы жакшырат. Жалал Абад облусунда жол белгилери жетишпейт, тартыштык 25% түзөт. Ош шаарында эртеңден тарта жылуулук берүү токтотулат. Ошто биринчи жолу муктаждар үчүн акысыз дүкөн ачылды. Анда азык-түлүктөн тарта кийим-кечеге чейин коюлган. Бишкекте 2-чи республикалык театралдык фестивали башталды. Айыл өкмөт башчыларын эл түз шайласа, дотациядагы аймактар жоюлушу мүмкүн. Себеби эл ишеними жетекчиге стимул берип, айыл өкмөттүн өнүктүрүүгө күч жумшайт. Ага кошо элдик тандоодо иш белги башчы шайланып, кызматка татыктуусу отурат. Бул бүгүн Ош шаарында өткөн коомдук угууда айтылды. Айыл өкмөттөрдө тикелей шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоордо жаңы эрежелер киргизилген. Агалай күрөөнүн суммасы жогорулап, башчылыкка талапкерлигин койгон жаран мамлекеттик тилди билүүсү абзел. Сунушталып жаткан мыйзам долбоордун күнгөй тескейи Гүлзада Турсунбаеванын материалында. Мыйзам долбоорунда айыл өкмөт башчыларын жергиликтүү эл тандашы керек. Быйыл республиканын 411 айыл өкмөтүндө шайлоо жүргүзүлгөн болсо, анын 41-инде шайлоо болбой калган. Ушундан улам айыл өкмөт башчыларын депутаттар эмес, эл өзү шайласа жакшы болмок дейт демилгечи Кенжебек Букоев. Бир 11 депутаттын 6-оосун баягы мындайча айтканда өзүнө тартып алса эле шайланып калып, анан 4 жыл бою ошол эле 6-7 депутаттын макулдугун алып эле отчет берип, элдин астына чыгып туруп айылдарда отчет да бербей жатат. Эгер мыйзам долбоору колдоо тапса, татыктуу айыл өкмөт башчы шайланмак дешет демилгечи депутаттар. Азыр айылдык кеңештерде тааныш билиштикче акча роль ойноп, полдуулар жетекчи болуп келери эл арасында айтылат. Сунушталган мыйзамда мындан сырткары жергиликтүү депутаттардын саны өсөт жана акимде шайлоо 5 жылда өткөрүлөт. Мурдакы мыйзамда жергиликтүү кеңештин депутаттары, айылдык кеңештердин жана шаардык кеңештердин 4 жылга шайланчу болчу. Буда азыркы сунушта 5 жылга шайланууга сунуш болуп атат. Андан сырткары талаптар коюлуп атат. Сөзсүз жогорку илимдүү болуш керек. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоордо айыл өкмөт башчылыгына талапкерлер мамлекеттик тилди билиши шарт деген дагы талап киргизилүүдө. Ананда билими жана 2-3 жылдык эл менен иштешкен тажрыйбасы болушу керек. Көп депутаттарыбыздын чындыгында билим жагынан аксайт. Мыйзамдын көп жагын түшүнүшпөйт. Анткени ошол бюджетти бөлүүдө элдин көйгөйлүү маселелерин, эл аралык жергиликтүү кеңештерде жергиликтүү элди колдой турган уюмдар менен иштешүүдө алардын чындыгында дарамети жетпегендиги бүгүнкү бизде ачык айкын көрүнүп турат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоор боюнча айыл өкмөт болом деген талапкер 30 000 сомго чейинки күрөө коюшу керек. Бирок жарандык коом өкүлдөрү күрөөнүн суммасы жогору деп баалашат. Мындайда аялдарды саясатка аралаштыруу дагы солгундашы мүмкүн. Биздин оюбузча ошол аялдарга жеңилдетүү иретинде ошол 30 000 сом залогун түшүрүп берүү деген сураныш менен кайрылганбыз. Стимул кылып ошол айыл өкмөттөрдө болгон жетекчи аял кишилерди көбөйтсөк деген суроо менен кайрылганбыз. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште 1-чи окуудан өткөн. 2-чи окууга коомчулуктун сунуш пикирин уккандан соң талкуулар менен жакында коюлат. Демилгечилер 7 облусту кыдырып, мыйзам долбоору боюнча талкууларды жүргүзүп жатышат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда 2001 жана 2005 жылдары айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо жараяны жүргөн. Гүлзада Турсунбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Жалал Абад облусунда 3,5 миңге жакын жол белгилери жетишпейт, дагы 6 миңден ашыгы эскирип кеткендигине байланыштуу алмаштырууну талап кылат. Негизи облус боюнча 12 миңден ашык жол белгиси болуш керек. Тартыштыктын кесепетинен автокырсыктын саны өсүп, адам өлүмү менен коштолууда. Мындан жергиликтүү бийликтин кабары болгону менен конкреттүү аракет көрүлө элек. Тиешелүү кызматтарга жолдогу эскертүү белгилерин орнотуу боюнча тапшырма берилгенин гана айтып тим болушат. Теманын Кылымжан Азамат кызынын материалында.
Жалал Абад облусундагы жол кыймылынын абалын жөнгө салуучу каражаттардын эскилиги жеткен. Айрым жерлерде такыр эле жол белгилери жок. Транспорт каттамы үзүлбөгөн Жусупбек Бакиев жана Пионер көчөлөрүнүн кесилишиндеги жолдун бир тараптуулугу жөнүндөгү белги коюлбаган. Ошондон улам тыюу салынган тилкеге автоунаалар кеңири каттай беришет. Мунун айынан унаа атыгыны жана майда жол кырсыктары катталат. Билбей калат кайсы шопур кандай өтүштөрүн дагы. Жол белгиси болсо карайт да жол белгини. Ошон менен кыйналбаш керек да шопур калкы болгондон кийин. Биздин көчөлөр көп эле жерде жок. Көп эле жерде керектүү знактар жок бизде. Солго бурууга тыюу салынат жол белгисин, тыюу салуучу жол белгилерин койгула деп эскертме берилди. Шаардын Борбордук Ленин көчөсүнүн Токтогул жана Нагима Айтматова көчөлөрү менен кесилишине эвакуатор белгиси зарыл. 2016 жылы шаарга жалпысынан 440 эскертүүчү белгилер керектиги айтылган, бирок каражаттын тартыштыгынан 47 даана гана орнотулган. Ал эми быйылкыга 100 белги орнотуу каралууда. Бул 100 знака бюджетти сунуштадык биз. Муну шаардык өзүңөр билесиздер, бизде Жалал Абад шаарында азырынча шаардык бюджет бекитилет. Кудай буюрса сессия болуп бюджет каралып калса, коебуз аны. Ал эми Ош-Бишкек жолунун 110 чакырым аралыгына эскертүүчү 23 жол белгиси жетишсиз. Былтыркы жылы 16 жол белгиси алмаштырылып, быйылкыга 23-ын коюу пландалууда. Ошондой эле мындагы жол сызыктарын жаңылоо зарылчылыгы да жаралган. Себеби мындагы жол сызыктары такыр эле өчүп кеткен аралыктар да бар. 16 жол белгиси коюлган. Быйыл ушу күн жылышып калган маалда ушу коюуга аракет кылып атабыз. Быйылкы жылы 23 жол белгиси. Былтыр облуста тиешелүү кызматтарга берилген сунуштардын негизинде 260 жол белги 5 объектиге жол чырактары орнотулган. Негизинен 6000ден ашуун жердеги эскертүү белгилери алмаштырылышы керек. Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлиги менен биргеликте министрлигинин буйругунун негизинде жана Кыргыз Республикасы транспорт жана коммуникация министрлигинин биргеликте буйругу чыккан. Ошонун негизинде 15 апрелден баштап жазгы текшерүү болот. Статистикага таянса, Кыргызстанда ар бир 3-чү жол белги алмаштырылууга тийиш. Өлкөдө жол белгилери керектелген нормадан 20%га жетишпейт жана алардын дагы 20%ын ремонттон өткөрүүгө же такыр эле алмаштырылууга муктаж. Маалыматка ылайык транспорт жана коммуникациялар учурда жолдордо жазгы текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Ошто 23 марттан баштап шаарга жылуулук энергиясын берүү токтотулат. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан кабарлашты. Бул 2016-2017 жылдагы жылытуу мезгили аяктаганына байланыштуу. Ошондой эле жылуулук менен камсыздоочу объектилерди 2017-2018 жылга даярдоо иштери башталды. Белгилей кетсек, быйылкы жылы жылуулук Ош шаарында 24 октябрь таңкы саат 7ден баштап берилген. Жылуулук менен түштүк борборду муниципалдык жылуулук камсыздоо жана Ош жылуулук берүү борбору камсыздайт. Ошто биринчи жолу муктаждар үчүн акысыз дүкөн ачылды. Амир Темурда ишке кирген Хадия борборунда азык-түлүктөн тарта кийим-кечеге чейин коюлган. Жакында тиричилик техникалары менен да толукталат. Себеби кайрымдуулук үчүн ачылган дүкөн муктаждардын керектөөсүн аткаруу максатын көздөйт. Ал жаатта демилгечилер өз аз камсыз үй бүлөлөрдүн муктаждыгын аныктап жаткан чагы. 3 күн мурда негизделген борборду Нуржамал Баргыбаева көрүп келди. Өзүн көрсөтүүнү каалабаган аял дүкөн тууралуу кабардар болуп, зарыл делген нерселерди издеп келди. Себеби бул жерде мүмкүнчүлүгү жоктор үчүн буюмдарды акысыз алууга шарт түзүлгөн. Мындан улам көптөн бери жетине албай жүргөн жаш балдардын кийимин салчу баштыктуу болуп кайтты. Менин балдарым, кичинекей балам бар. Ошого бул сумканы алдым. Жакшы жаңы нерселер бар экен. Хадия дүкөнүнөн жардам алган жалгыз бул аял эмес. 3 күндөн бери жакыр үй бүлөлөр, ошондой эле төрөт үйлөрү кийим-кече менен камсыздалды. Белгилей кетсек, дүкөндү аймактык кеңештин активдүү тургундары өздөрүнүн эсебинен ачышып, мүмкүнчүлүгү барлар буюм тайымдар менен толтурушууда. Бул дүкөндө кийим-кечелерден сырткары сиздер көрүп тургандай азык-түлүктөрдүн дагы түрлөрү коюла баштады. Бул кадам өз кезегинде тамак ашка муктаж жарандар үчүн мыкты жардам берет деп күтүлүүдө. Каалаган жаран келип, бул жерден зарыл болгон тамак аштын түрүн алып кетсе болот. Алдыда демилгечилер комиссия түзүшүп, шаар ичиндеги үй бүлөлөрдүн кайсынысы эмнеге муктаждыгын аныктап чыгышат. Кийин ошого жараша кийим-кече же тамак аш жагынан жардам берилет. Ошондой эле миграцияда жүргөндүн балдарынан кабар алып туруу пландалууда. Келгендерде тизмеси бар. Тизме боюнча квартальный комитеттер бизге тизме берет. Мектеп соцпедагогтери дагы тизме берет. Ошолорду салыштырып, анан барып комиссия көрөт.
Эми дүкөн үй тиричилик техникалары менен толукталат. Бул аракеттер мүмкүнчүлүгүң болсо эл, муктаж болсоң ал деген ураандын астында жүрүүдө. Кошумчалай кетсек, буга чейин Ош шаарында кайрымдуулук текчеси уюштурулуп, анда калоочу жарандар кийимдерин текчелерге илип кетишкен. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Даун синдрому ата-энелердин баласынан баш тартуусуна чейин алып барат. Бирок ал оор эмес, 21 хромосома жайыраак өнүгүү дегенди гана түшүндүрөт. Даун синдрому толук кандуу жашоого эч кандай тоскоолдук боло албайт. Муну Оштун кичинекей тургуну Розалия далилдей алды. Күн кызы азыр 5-класста кадимки мектепте билим алат. Биздин телетоп Розалия менен бир күн чогулуп маектешип келгенбиз. Розалия төрөлгөндө эле дарыгерлер Даун синдрому бар экенин ата-энесине айткан. Бирок апасы Рамилия дарыгерлердин ал сөзүнө бүгүнкү күнгө чейин ишенбейт. Роддомдо айтсаям, ишенбадым, ушундай балалар болому депчи. Андан өзүм карасам, воспитаниядан отставаниясы болуп, аз-маз неме кылып, анан 3 жашта уже инвалидность беришти. Но бирок мен переживать этпедим. Анан садикка барып ишке чыктым. Даун синдрому менен жабыркагандарды күн балдары деп коюшат. Күн кызы Розалия азыр 5-класста кадимки мектепте билим алат. Ал дене тарбия жана сүрөт сабактарын өзгөчө жактырат. Өзүнүн насиптигине байланыштуу ушундай гүлдөрдү, табиятты аябай сүйөт, жаныбарларды сүрөттөрүн тартат. Ал эми математика сабагынан биз Розалияга жеңил эсептерди, сандарды жазып беребиз. Ал ошол математика сабагынан дагы иштейт. Классташтары Розалия үчүн жагымдуу атмосфера түзүүгө аракеттенишет. 12 жаштагы Розалия үй жумуштарын жасоону жакшы көрөт. Келечекте ашпозчу болууну кыялданат. Апасы Рамилия кыз үчүн эч кандай жеңилдиктерди бербейт. Анткени Розалия болочокто өз алдынча жашай алышы керек. Булар башкача бала болот экенчи. Алла Таала баарыбызды жаратып бериптир да. Анан бул баланын өзүнүн талантлары бар, өзүнчө караганда. Повар болом дейт. Анан мен харакет кылам ушунга. Даун синдрому оор эмес, ашыкча 21 хромосома. Бул жайыраак өнүгүү дегенди гана түшүндүрөт. Даун синдрому менен төрөлгөн балдар бул хромосомдук коштоосунун бузулушунда келип чыгат. Негизинен мындай балдар азыр бизге абдан көп кайрылышууда. Ал булардын эң негизги жабырлануусу бул жалпы өсүүсүндө артта калуулары байкалат. Анан туаса кемдиктер коштойт да. Дүйнө жүзү боюнча ар бир 700-чү ымыркай Даун синдрому менен төрөлөт. Эскерте кетсек, 21 март Даун синдрому менен жабыркагандардын эл аралык күнү. Бул күн 2011-жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан белгиленген. Адина Досумбетова, Азам Бузриков, Ынтымак. Бишкекте 2-чи республикалык театралдык фестиваль башталды. Ага өлкө боюнча 10дон ашык мектеп жана лицейлердин окуучулары катышууда. Иш-чара 3 күнгө созулуп, жазуучулардын драмалык чыгармаларынын негизинде даярдалган спектакльдерди жаш өнөр адамдары аткарат. Чыгармачыл топтон түзүлгөн калыстар мыктыларды 24 март күнү Орус драм театрында аныктайт. Баш байы кызыктыруучу белектер коюлуп, окуучулар үчүн маданий жайларга саякат уюштурулган. Кененирээк алдыдагы материалда сөз болот. Калайын улум. Мен тааныбай турасың. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кылым карытар бир күн чыгармасы, анын ичинде каармандар бүгүнкү окуучулардын аткаруусунда окуядан алынган 20 мүнөттүк үзүндү спектакль аркылуу сынакта көрсөтүлөт. Бул үчүн Бишкек шаарынын номер 59 орто мектебинин окуучулары 1 ай үзгүлтүксүз иштеген. Башкы каарман Калыбек Маңкурттун образында эс акылынан ажыраган адамдын дүйнөсүн ачууга болгон күчүн жумшаган. Ролду алгандан бери эле өзүм эле ичимен ушуну ойлоп, тамак ичип атканда деле, турганда деле өзүмдү ошондой элестетип, өзүмдү ошо бир 5-6 кылым артка элестетип, өзүм ошо болуп жашадым десем болот ушу сынакка чейин. Калыбектин образы көпчүлүктүн колдоосуна арзыды. Чыгарма терең ойду камтып, бүгүнкү муунга сабак. Экинчи жолу өтүп жаткан театралдык фестиваль Орус драм театрында ачылып, 10дон ашык мектеп жана лицейлердин окуучулары чакыртылган. Бул 3 күнгө созулуп, өлкө аймагынан келгендер белгилүү жазуучулардын чыгармаларын спектакль аркылуу чагылдырышат. Максат окуучулардын жан дүйнөсүн байытып, өнөр дүйнөсүнө сугаруу.
Жаш өсүп келаткан муунду ошо театр өнөрүнө тартуу биринчиден ошол эле кезде быйылкы жылдын алкагында ошол быйылкы коюлуп жаткан спектакльдер дагы ошол ыйман адеп жана маданият жылына арналат. Фестивалдын жүрүшү окуучулардын алкоосуна арзыйт. 7 дубандын башын бириктирип, достук алаканы бекемдеп, көпчүлүктү чоң сахнанын сүрү сүрдөтүп, айрымдар келечектеги кесибин ушул жерден тандады. Фестиваль мага бул сахнадан уялбай, өзүмө ишеним берип атат. Окуучулардын билим деңгээлин жогорулатып, маданий азык берүү бүгүнкү сынактын башкы максаты. Анткени маданияты мыкты өнүккөн өлкө бардык жактан өр алып, кадамы кеңейет. Бул үчүн азыртан көрүлгөн аракет келечекте жемишин берери бышык дешет калыстар. Чыгармаларда дагы мынакей азыркы кезде ошо балдарды тарбиялай турган, балдардын көз карашын туура жакка баягы багыт бере турган, ошолордун ички дүйнөсүн ача турган жакшы чыгармалардан алышыптыр, окуп көрдүм. Сынак 24 мартта аяктап, жүрүшүндө окуучулар маданий жайларга саякатка барышат. Ал эми фестивалдын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланып, ардак баракчаларды алышат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек шаары. Баткенде чегара жаңжалдары орун албаган кыргыз-тажик айылдары бар. Кыргызстандын Жаңы Жер айыл өкмөтү менен Тажикстандын Хиставарс айылынын тургундары боордоштой жакын болуп келишкен. Аштой даталуу күндөрдө кошуна элдер бири-бирин чакырууну салтка айлантып алышкан. Эң эле көп өткөрүлгөнү ат оюндары. Эки элдин улуттук оюндарында дагы окшоштуктар көп. Ошондуктан кыргыз-тажик чабандестери күн алыс ат оюндарын уюштуруп турушат. Кошуна элдердин Ноорузга арналган самалгына Феруза Аскарбек кызы барып келди. Кыргыз элинин улуттук оюндарынын көпчүлүгү ат үстүндө ойнолот. Мына ошо ата-бабалардан калган улуттук оюндарды унутта калтырбай, жума сайын ойноп келген Жаңы Жер айылынын элди бүгүн коңшулаш тажик элинин чабандестери менен биргеликте достук улак тартыш оюнун ойномокчу. Улакчы чабандестердин ортосунда бул жумасына бир жолу оюн улак болуп турат. Bizler bilan yaxshi, biz kelamiz, bular boradi, misol ulaq birgalikda chopamiz. Biroq urush janjal bo'lmaydi, hamma bir-birimizni taniymiz. Салтка айланып калган ат оюндары арка айылындагы майданда байма-бай өткөрүлөт. Байрамдарда гана эмес, аш той түрдүү мааракелерде да уюштурулуп турат. Көкбөрүнү кыргыз айылы уюштурса, сөзсүз түрдө тажик боордошторун унутушпайт. Эгер демилге тажик тараптан көтөрүлсө, ал ара дегенде кыргыз туугандарын чакырышат. Кезектеги оюнду жаңы жердиктер уюштуруп, ал Нооруз майрамына арналган. Могул быйыл инициатива көтөрүп, кыргыз тарап бул достук маанында уюштурулуп атат. Бул өнөктүк эки улуттун достугун чыңдоого өбөлгө болуп келет. Жаңы Жер айыл өкмөтү коңшу өлкөнүн Хиставарс айылы менен чектешип, чек араны Канибадам жолу бөлүп турат. Бирок кошуна элдердин ичкен суусу, базары бир. СССР ыдырап, ар кимиси өз алдынча мамлекет болгондон бери чектеш аймакта чек ара жаңжалдары катталган эмес. Башкы себеби эки улуттун салт санаалары, үрп-адаты окшош болуп, майрамдарды биргеликте өткөрүшкөндүгүндө. Биздин мына Баткен областында эң чек ара деген жок деген жер мына ошо Лелегөрөн Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн аймагы эсептелинет да. Мына жерде көрүп турасыздар, азыр жолдун эле наркы өзү Тажикстан чек арасы жери болсо, жолдун берки өзү биздики. Бул жерде эч кандай чек ара жок. Кылымдардан бери ынтымакта жашап келген боордоштор бири-бирине куда сөөк күтүп келишет. Кошуна элдин салт санаасы барган сайын сиңишип, жөрөлгөлөр окшошуп баратат. Ага кошо кыргыз-тажик айылдарынын ширелешкен ынтымагы чыгармаларда да даңазаланган. Биздин туугандык карым катнашыбыз Манастын дооруна чейин эле болуп келген жана бул иш эч качан үзүлбөйт. Кылымдарга, доорлорго карабай жаңыланып, жаңы түстөргө боёлуп өркүндөй берет. Эң негизгиси туугандык катнашыбыз калса. Баткен облусу өлкө боюнча чек ара чыр-чатактары көп катталган аймак. Өткөн жылы кошуна өлкөлөрдүн чек аралаш айылдарынын ортосунда 13 жаңжал катталса, анын 7-өсү тажик жарандары менен болгон. Мындай терс көрүнүштөргө чекит коюу үчүн чек ара тилкелерин тосуп койгондон сырткары да улуттар аралык карым-катнашты күчөтүү негизги орунда. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Жаңырган Нооруз майрамында ар улуттун куралган эл биримдигин дагы да чыңдады. Жаздын келишин даңктаган күндө түрдүү улуттар биргеликте сүмүлүк кайнатып, бир дасторкон үстүнө чогулушту. Мындай самалык ар улут байырлаган Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө уюштурулган. Анда этностор өздөрүнүн улуттук кийимдерин кийишип, тамак аштарын жайнатышты. Када салттарын даңазалап, ыр бийлер тартууланды. Улуттардын биримдигин чыңдаган иш-чарага биздин чыгармачыл топ дагы күбө болгон.
Ак элечек энелери бата берип баштаган иш-чараны ар улуттун өкүлдөрү биргеликте уюштурушкан. Алгаш даярдалган сүмөлөк ачылып, бата берилди. Ошондой эле бетине түшкөн сүрөттү чечмелеп, жакшылыкка журушту. Андан жалпы эл ооз тийди. Анын быйыл Кызыл Байрак айылында кадимкидей эле ошо жөрөлгөбүз, када салтыбызды улап, сүмөлөгүбүздү кайнатып, мындай чоң аксакалдарыбыз менен ынтымактыкта, достукта ушул уюшулган эмебизди өткөзүп жатабыз майрамыбызды. Майрамдын урматына боз үйлөр тигилип, ар элдин улуттук даамдары даярдалган. Ага кошо улуттук кийимдерин кийип, өздөрүнө таандык ыр бийлер аткарылды. Андан сырткары акылман кайнене, үлгүлүү келиндерди аныктоо үчүн кароо сынактары уюштурулган. Биз өзбек Түрдүү тандоолор болуп, мыкты келин кайненелер аныкталды. Түрдүү тамактарды даярдоо менен өзбек аялдары кыргыз улуттук ырларын, кыргыз аялдары болсо өзбек ырларын ырдашты. Кыргыз, өзбек, күрд жана түрк элдери тарабынан өткөрүлгөн Нооруз быйыл өзгөчө белгиленди. Жогорку деңгээлде уюштурулганына ыйман, адеп жана маданият жылынын жарыяланышы да түрткү. Негизги максаты ушул айылдын маданиятын, адебин, достугун, ынтымакчылыкты чыңдоо да. Ошол максатта өткөрүлүп жатат. Анан элдердин маанайы аябай жакшы. Концерттик программа менен коштолгон иш-чарада улуттук ыр бийлер аткарылып, соңунда уюштуруучуларга ыраазычылыктар айтылды. Аны менен катар сый тамак тартууланып, дасторкон ажарын көктөн даярдалган тамак аштар ачпай койгон жок. Бир дасторкон үстүнө чогулган ар улут эли бул сыяктуу иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп туруусун каалашат. Нуржамал Баргыбаева, Мадина Улукбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак. Эми программабызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Батыш Африкадагы Гана мамлекетинде экскурсияга чыккан лицей окуучулары кырсыктады. Өлкөдөгү эң чоң делген Кинтампо шаркыратмасына барган маалда катуу шамал болуп чоң дарак кулап түшкөн. Каза болгондордун көпчүлүгү кулаган дарактын астында калып, сууга чөгүп кетишкен. Африканын батыш тарабындагы Ганада дарак кулап 18 адам мерт болду. Дагы экөө кийинчерээк ооруканада көз жумган. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү мектеп окуучулары. Андан сырткары учурда түрдүү жарааттар менен 20 окуучу ооруканада калууда. Арасында жергиликтүү мектептин администратору да бар. Окуя туристтер көп барчу Кинтампо шаркыратмасынын айланасында болгон. Лицей окуучулары ал жерге экскурсияга келишкен. Алар сууга түшүп эс алып жаткан учурда катуу шамал башталып, нөшүрлөгөн жамгыр жаап кирген. Катуу шамалга туруштук бере албаган чоң дарак адамдардын үстүнө кулаган. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү дарактын астында сууга чөгүп набыт болушкан. Кырсык болгон жайга куткаруучулар келип, жабыркагандар менен каза болгондорду чыгаруу үчүн чоң даракты майдалап кесүүгө туура келди. Окуя болгон Бронко-Хафо аймагында жыл сайын ушул маалда катуу шамал болуп, кырсыктар көп болоору айтылууда. Франциянын ички иштер министри жумуштан кетти, ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды делген айып тагылууда. Министр 2009-2016 жылдары депутат болуп турган маалда жашы жете элек кыздарын парламентке жумушка орнотуп, айлык акы төлөтүп жүргөн. Бул айыптоолорго байланыштуу ал өз эрки менен жумуштан кетүү үчүн арыз жазды. Франциянын ички иштер министри Брюно Леру ага карата айтылган айыптоолордон кийин жумуштан кетүү үчүн арыз жазды. Белгилей кетсек, 21 март күнү прокуратура тарабынан министрдин ишмердиги иликтене баштаган. Ал 2009-2016 жылдары депутат болуп турган маалда 15-16 жаштагы кыздарын парламент өкүлдөрүнүн жардамчысы катары жумушка орноштуруп койгон деп айыпталууда. Мен 20 жыл аралыгында парламенттин мыйзамдарын сыйлап келдим жана мындан ары да түз көз караштамын деп айта аламын. Бул жумуштун жоопкерчилиги өтө чоң. Мамлекеттин бир бөлүгү болуу оңой эмес. Ошондуктан мен өлкөнүн мыйзамдарын сыйлаганым үчүн, урматтаганым үчүн жумуштан кетем деп арыз жаздым. Министрге карата иш козгогон прокурорлордун айтымында Бруно Леру жашы жете элек кыздарына 55 000 евродон айлык. Кийинчерээк министрдин жумуштан кетүүсү тууралуу арызына өлкө башчы Франсуа Олланд кол коюп, эми ички иштер министри кылып тышкы соода иштери боюнча мамлекеттик катчы Матаис Фекл дайындалышы мүмкүн деген маалымат тарады.
Спорт сергек жашоого жетелейт. Мындай уран менен Кара суунун Кашкар Кыштак айыл аймагында волейбол мелдеше уюштурулду. Ага аймактын айылдарынан куралган 6 команда катышып, баары биринчилик үчүн ат салышты. Демилгечилер мындай спорттук мелдештер жаштар арасында ынтымакты бекемдеп, өз ара достук жанданат деп максатташкан. Мелдешке кайсыл команда жеңишке жетти, Нуржамал Баргыбаева айтып берет. Oyun talasını alғач Кенже Кул менен Кашкар Кыштак курамасы түштү. Экөө тең алдыңкы командалардан болгондуктан максаттары биринчиликти багындыруу эле. Андыктан ар бир упайга жетүү үчүн аябагандай тер төгүп, мүмкүнчүлүктөрүн барынча оюн көрсөтүп жатышты. Жыйынтыгында биринчи турда 25-14 эсеби менен Кенже Кулдуктар алдыга озуп чыгышты. Бар жок азыр билесиздер, бар жок бекерчи. Ушул жака келип, спортко катышып, ойноп, ден соолукту чыңдап, жакшы оюн болуп атат. Андан соң Кашкар Кыштактагы 6 айылдан куралган командалар ат салышты. Оюндун жыйынтыгында Кенже Кул курамасы 5 команданы артка таштап, баш байгеге коюлган 30 000 сомду утуп кетишти. Ал эми экинчи орунда Жарооз командасына 20 000 сом, үчүнчүдө алга бастыктарга 10 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Жаштарды бир жерге чогултуп, спорттун волейбол түрү менен алек кылуунун дагы жөнү бар. Анткени азыркы тапта жаштардын көбү жумушсуз. Бул болсо туура эмес диний агымдарга азгырылып, ошол эле учурда спирт ичимдиктердин пайдаланууну шарттап жатат. Мындан улам демилгечилер айыл аймактын жетекчилери уюштурган ишмерчемдерди күтүп отурбай, өздөрү сергек жашоонун пайдубалын кура башташкан. Жаштарыбызды ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, ыйман жана адептилигине карата жаштарыбызды бири-бириз менен тааныштырып, достугун чыңдоо максатында ушундай оюнубуз өтүп жатат. Эми бул сыяктуу спорттук иш-чаралар токтобойт. Ал үчүн Кенже Кул айылынын демилгелүү тургундары заманбап спорт комплексинин курулушуна аракет көрүшөт. Курулуштун долбоору даярдалып бүтсө, эл аралык донорлор менен кызматташуу жүрмөкчү. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Бүгүн Оштун Ерем командасы жеңиш менен кайтып келди. Алар футзал боюнча Кыргызстан чемпионатында алтын медаль тагынган. Оштуктар Суперлиганын финал беттешиндеги экинчи оюнунда да Ысык Көлдүн Мурас командасын 3-1 эсебинде утуп алды. Голдорду Еремден Адилет Култаев, Алия Сила жана Максат Алимов киргизди. Ал эми Мурастан жалгыз голдун автору Ильяс Чотбаев болду. Эске салсак, 12 мартта эки команданын Ошто өткөн биринчи беттешинде да Ерем 7-4 эсебинде жеңишке жеткен эле. Ушуну менен футзал боюнча өлкө биринчилигин 2 жылдан бери Оштун командасы утууда. Сүйүнүшкө сөз жок да. Мен өзүм играющий тренер элем, бирок мына балдар үчүн ыраазычылык билдирем. Ош шаары жана облусунда футзал боюнча 11-чи чемпионаттын жыйынтыгы чыгарылды. 11-чи чемпионатта командалар жогорку жана 1-чи лигада ат салышкан. Алардын арасынан жеңип чыккан командалар бүгүн кубок медалдар менен сыйланды. Ошондой эле ар бир катышуучуларга дагы сыйлыктар каралган. Белгилей кетсек, футзал боюнча шаардык чемпионат 3 ай аралыгында өткөрүлдү. Всех мы пригласили, ветеранов футбола. Мына бүгүн сыйлоо аз эми өтүп жатат. Бул иш-чарага футбол ардагерлерин да чакырганбыз. Аларды да сыйладык. Мындан сырткары футбол федерациясынан да өкүлдөр келишти. Сегодня будет награждение. Эми спорт боюнча кененирээк сөз кылабыз. Дүйнөдөгү жана өлкөдөгү спорт кабарлары менен Жолдубай Айткулов тааныштырат. Саламатсыздарбы? Ынтымакта бүгүнкү маанилүү деп алынган спорт кабарлары менен таанышып алыңыздар. Борборубузда өткөрүлгөн көк бөрү боюнча Норуз 2017 турнири жыйынтыкталды. Кече 21 мартта жарым финалда жеңишке жеткен Таластын Ынтымак командасы менен Оштун Достук командасы баш байге үчүн ат салышты. Анда таластыктар ооматтуу болуп, Оштуктарды 8-7 эсебинде утуп алды. Ошентип алар алтын медаль менен кошо 350 000 сом менен сыйланды. Ал эми экинчи орунду алган Достукка 200 000 сом тапшырылды. Эске салсак, Оштун Достук командасы өткөн жылы да ушул турнирде финалда утулуп, экинчи орунду алган эле. Үчүнчү орунчу болгон беттеште Чүйдүн Сокулук командасы Таластын дагы бир командасы Мурасты утуп алып, коло медаль ээси болду. Белгилей кетсек, 15 мартта башталган турнир Бишкектеги Ак Куула ат майданында болуп, ага Кыргызстандын бардык аймагынан 12 команда катышты.
Ошондой эле Нооруз майрамына карата Борборузда эркектер арасында бильярд боюнча өлкө биринчилиги өткөрүлдү. Чемпионатта Келдибек Исмайлов бардык атаандаштарын жеңип алтын медаль тагынды. Эске салсак, ал мурун өткөрүлгөн Кыргызстан чемпионатында 2 рет катары менен күмүш медаль тагынган эле. Ошентип Келдибек жеңишке жетип, биринчи рет Кыргызстан чемпиону аталууда. Ал эми экинчи орунду дүйнө чемпиону Дастан Левшаков колго киргизсе, үчүнчү орунду атактуу Каныбек Сагынбаев менен Ызат Ратбеков бөлүп алды. Эми ушул байгелүү орунга жетишкен спортчулар апрель айында Орусияда өткөн дүйнө чемпионатына катышат. Бүгүнкү күн ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка кабарлар ынтымак чекит KG сайтында, ал эми алдыда ауа райы тууралуу маалымат.